Ош облусундагы дарыгерлерге коргонуу каражаттары жана дары-дармектер жеткирилди. Жалпы 28 миллион сомду түзгөн жабдыкты өкмөт жана саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан алынган. Аны өкмөттүн Оштогу өкүлү кабыл алып, абалы оор болуп жаткан Араван, Өзгөн, Кара Суу жана Ноокат райондорундагы ооруканаларга бөлүнөрүн билдирди. Жан келген медициналык каражаттар аймакта COVID-19 оорусуна каршы күрөшүү үчүн чоң салымын кошот. Зарыл болгон дары-дармектер келди, ошондой эле коргонуучу каражаттар. Мисалы ошол кислород концентраторлордон да 170 келди да, бизге азыр аябай керек болуп атат эле. Андан сырткары атайын көз айнектер, бет каптар, ошол эле убакта ошол азыр пневмонияны дарылай турган, ковидти дарылай турган бир топ дары-дармек да кошо келди да. Буюрса бизге азыр аябай керек болуп атат эле, 4 районго бөлүнөт. Мен оюмча ошо жарандарга бир топ эле жакшы жардам болот деген оюм бар да. Программа барбы? Облусту эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Буга байланыштуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова Дубанга иш сапары менен келип, ооруканалардын абалын жеринен текшерүүдө. Иш сапарынын жүрүшүндө дарылоо ыкмасы, тапшырмалардын аткарылышы да текшерилди. Ош облусунда медициналык коргонуу каражат, тиешелүү дары-дармектер да жетиштүү дейт адистер. Бирок ага карабай жугуштуу илдеттен каза болгон жарандар да болууда. Көбүнчө бул мына 50-60тан ашкан группа рискада жарандар экен. Анан сопутствующий заболеваниялар бар экен. Бул ошол эле диабет, жүрөк оорулары жана башка оорулары. Ошого байланыштуу азыр ушул адистер менен бүт карап чыктык. Эми адистер дагы өзүнүн изилдөөсүнүн негизинде бизге жыйынтык берет. Эми каза болгон жарандардын санын азайтуу жана ковид оорусунун алдын алуу чаралары күчөтүлөт. Эске салсак, акыркы 15 күн аралыгында Ош облусундагы эпидемиологиялык абалды курчуп, райондордо бир катар чектөөлөр киргизилген. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.